Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бул мамлекет ишенген, мамлекет таянган, мамлекеттин эң чоң бир таянычы болгон мамлекеттик чоң орган. Мамлекет барбы? Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети болот. Ар бир мамлекетте, ар бир жерде. Мамлекет жокпу? Демек алар дагы болбойт. Демек, ошондуктан биз сиздер менен кошо ушул өзүбүздүн милдеттерибизди так жана ийгиликтүү аткарганга багыт алышыбыз керек. Келечек үчүн иштегиле. Bir күн үчүн иштеп, 2 күн үчүн иштеп, же бир операцияны жасаганда өзүңөрдүн жеке кызыкчылыгыңарды көздөп, мамлекеттик кызыкчылыгын жылдырып коюп, аракет кылсаңар баары билинип калат. Бүгүн билинбесе эртең, эртең билинбесе бүрсү күн билинет. Араңарда 2-3 сотрудник бар. Мындан 1 жыл мурда, жарым жыл мурда 6-чы управлениеде иштегенде кылган кылмыштарыңар боюнча. Мен азыр ошону тапшырма берип, Авазовго, туурабы? Азыр расследование кылдырып атамын. Жакында чыгат ошонун бардыгы. Баарын чукуп чыгамын, айтып коеюн. Кимдир бирөөңөр мен берген тапшырмалардын негизинде кайсыл бир жерден взятка алам деп аракет кылсаңар, же алып койгон болсоңор, анда жоопко тартыласыңар. Ачык айтайын, урматтуу кызматкерлер, мен жана башында бекер перечислять этип айткан жокмун, эмнеге биз кандай биз силерге шарттар түзүп бердик деп. Эгерде мыйзам бузсаңар, жоопко тартыласыңар, камаласыңар, айтып коеюн. Силерге ар дайым жоопко тартканда мен жүрөгүм ооруйт. Бирок мен ошого карабастан жасашым керек. Ошон үчүн мен жетекчимин. Бирөөңдү аяп койсом, экөөңдү, үчөөңдү аяп койсом, анда бизде порядок болбой калат, бардак башталат. Бүгүн жасап койдум, көрбөй калды, эртең көрбөй калды, болду ушу бойдон жабылып кетти дебегиле. Жарым ай, 1 ай, 6 ай, 1 жылдан кийин болсо дагы ошол кылган кылмышыңар суруп чыгамын. Ошондон так иштегиле. Эгер силерге бир нерсе керекпи? Эгер силер кыйналып атасыңарбы? Кайрылгыла жетекчилерге. Мен ар дайым айтамын. Менин эшигим ар бириңер үчүн ачык. Уборщицадан баштап, тең жогорку замдарга чейин күндө кайсы күнү кааласаңар эшигим ачык. Келип, начальниңерге айтып коюп, начальниңерден жооп сурабайлы. Нужно поставить известность своего руководителя и, пожалуйста, зайдите ко мне. Зайдите со своими проблемами. Я постараюсь оказать вам содействие, помочь решить ваши проблемы. При этом не нарушайте закон. Если кого-то увидите или узнаете, или он совершает какое-нибудь преступление, остановите его. Помогите ему исправиться. Вот только тогда мы можем создать сильное государство. Тогда мы можем создать условия жизни и быта для простых людей. Для кого мы работаем? Для своего населения, для своих сограждан, для наших людей, кыргызстанцев мы работаем. А не для кого-нибудь там где-то что-то. Если мы хорошо будем работать, они хорошо будут жить. Оценки нашей работы дадут граждане нашей страны. Ошондуктан, урматтуу кызматкерлер, мен сиздерди бул айткан нерсенин бардыгы силерге тарбиялык мааниде болсун деген ой менен айтып атам. Бирөөңдү жаман көрүп, бирөөңдү ушундай бир коркутайын, үркүтөйүн деген мааниде эмес, тарбиялык мааниде болсун.